Коопсуз шаар долбоору көп жылдардан бери ишке ашпай кагаз жүзүндө 10 жылдай калып келген. Ушул жылдын 12 февралында Коопсуз шаардын алгачкы күнүн журналисттер идеалдуу Бишкек деп аташкан. Айдоо маданиятына видео көзөмөлдүн кириши канчалык таасир эткенин көрсөтүү үчүн дрон менен Фучик жана Чүй проспекти көчөлөрүнүн кесилишин тартышкан. Видеодо көрүнүп тургандай айдоочулар жолдо жүрүү эрежелерин дээрлик бузбаганын көрүүгө болот. Унаалар бири-бирин жөөлөп качырбай, стоп чийиминде токтоп, авто ээлери жулкунуп айдабай калган. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарында видео көзөмөл камералары менен 38 көчө кесилиши жана 4 ылдамдык чектери жабдылган. Мындан тышкары Чүй облусунда 48 стационардык жана 20 көчмө аппараттык программалык комплекс орнотулган. Мамлекет Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабын ийгиликтүү ишке ашыра алды десек болот. Патрулдук милиция 31 октябрдан баштап иш алып баргандан баштап жалпысынан 2720 вызов болду, ушул 102 линиясы боюнча. Андан бөлөк 597 адам ушул ички иштер башкармалыктарына жеткизилген. Жалпысынан бүгүнкү күнү 255 кылмыштар жана жоруктар ушул кызматкерлердин тарабынан ачылган. Эми ушул эки райондо 31 октябрдан баштап иш алып барып атышты. Ушул иш алып баргандан баштап аябай эле жеңилдик болду, аябай эле жардамы көп болуп атат. Ушул проекттин иштешине абдан элдер дагы абдан ыраазы болуп атат. Ушу жаңы конушка чейин патруль кылып атышат. Ошо авто патруль жана жөө патруль. Милициянын кайгуу кызматынын кызматкерлери салтанаттуу ачылышка тизилди. Ички иштер министри, милициянын генерал-майору Жунушалиев. 31 октябрда патрулдук милиция кызматы ишке кирген. Жаңы кызмат милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен патрулдук кайгуу кызматын бириктирүү аркылуу негизделген. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын жаңы санариптешкен командалык борборунун иши менен жеринен таанышып чыккан. Мына патрулдук жаңы түзүлгөн милиция ишин жаңы баштап жатат. Бунун баардыгы тең ушу биздин ички иштер органдарынын реформалоонун бир багыттарынын бири. Мына азыр мен кирип санариптешилген командалык борборду көрүп абдан кубанычтым. Бул борбор мына буюрса биздин жарандарыбызга, элибизге ыкчам маалыматтарды берүүнү камсыз кылат. Президент 2018 жылдын июлунда өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуусунда жол коопсуздугун камсыз кылган милициянын түзүмдүк бөлүмдөрүн реформалоо боюнча сунуш келип түшкөнүн эске салды. Кийинчерээк эксперттик жумушчу топ түзүлүп, ага жарандык коомдун өкүлдөрү кирген. Жумушчу топ бир катар ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн үстүндө иштеди. Биринчи жолу ачык айкын конкурс аркылуу патрулдук милиция кызматкерлери тандалып, иш башталган. Азыр бунун максаты бул биздин жарандарга сый мамиле кылуу, жылуу жумшак мамиле кылуу. Болуп аткан коррупция көрүнүштөр менен аларды болтуруп, алар менен күрөшүү, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу. Эң негизгиси милиция кызматкерлерине элдин ишеничин арттыруу. Бул долбоор мамлекет менен жарандык коомдун биргелешип ишке ашырган ийгиликтүү иш чарасында болуп калды. Мына мени ушун кубандырат. Аталган борбордун максаты кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыз кылуу, борбор жарандарынын билдирүүлөрүнө ыкчам жооп берүүнү жогорулатууга, жарандардын арыздарын, кылмыштардын жана жоруктардын бетин ачууну жогорулатууга багытталган. Коопсуз шаар долбоорунун кийинки этаптарын сапаттуу даярдоо жана ишке ашырууну камсыздоо боюнча маселелер өз убагында чечилүүдө. Бүгүнкү күндө мына жолдон деле көрсөңүздөр болот. Биздин патрулдук транспорт каражатын да карасаңыздар, ушул жерде тиешелүү жабдыктар менен техникалык база менен камсыздалган. Жанагында планшеттин компьютери өтүп атат. Ал жерде биздин коопсуз долбоорунун алкагында программный обеспечениялар менен түздөн түрс онлайн режимде маалымат алса болот. Бул транспорт каражаты боюнча. Жанагы айтып атпайбы, жанагы
орыс тилин айтканда подложный гос номерлерди таап айдап жүрүп, жанагы өзүнө тиешелиси жок мамлекеттик номерлерди таап айдап жүргөн транспорт каражаттарын ошол жерде эле базадан берип кармап тиешелүү чаралар колдонот. Бүгүнкү күндө ошо өзүнө тиешеси жок транспорт каражатына тиешеси жок мамлекеттин белги тагып жүргөн 87 фактыны ошо патрульдук транспорт коюлган жана мобилдүү аппараттуу программалык комплекс бар, Дозор М2 деген. Ошол менен тастыктап тиешелүү мыйзам чегинде протоколду түзүп убактылуу коюучу жайгаларга коюлган. Андан тышкары 8 транспортты кармады. 8 транспортты ошол Дозор кармады. Ошол жерде 59 ошол 8 транспорттун 59 айып пулду төлөбөй жүргөн фактылар катталып, ошолорго дагы тиешелүү чаралар колдонуп, айып убактылуу коюучу айыптарга коюшту транспорт каражаттары. Бул бизде Кыргызстандагы санариттешүү цифровизация Кыргызстан деген программанын алкагында ушундай иштер дагы биз тараптан дагы Ички иштер министрлигинин тарабынан дагы жүргүзүлүп атат да. Биринчи баскычта бул кызматка 600 киши сынак аркылуу тандалып алынган. Алар 56 машина менен коомдук тартипке жана жол кыймыл коопсуздугуна көзөмөл жүргүзөт. Бишкекте адамдын жүзүн тааный турган 60 видеокамера орнотулду. Патрулдук милиция кызматкерлеринин милдеттери: 102 кызматына түшкөн баардык чалууларга ыкчам реакция жасоо, коомчулук менен бирге кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча иштерди жүргүзүү. Жаңы автоматтык техникалык технологияны колдонуу менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо. Транспорт каражаттарынын техникалык абалына көзөмөл жүргүзүү. Расмий жана чет өлкөлүк делегацияларды коштоо жана алардын коопсуз жүрүүсүн камсыздоо. Жол транспорт кырсыктарынын себептерин талдоо. Жол транспорт кырсыктарынын статистикасын топтоо. Жол транспорт кырсыгы болгон учурда жарандардын өмүрүн жана ден соолугун сактоо үчүн биринчи медициналык жардам көрсөтүү. Окуя болгон жерден качып кеткен же уурдалган унааларды издөө. Жол тармактарын курууда жана оңдоодо эрежелердин сакталышын көзөмөлдөө. Патрулдук милиция кызматкерлери өздөрүнө бекитилген аймакты кыдырып карап, андан кийин эл көп жүргөн жерге транспорттук каражатын көрүнүктүү жерге коюп, кандайдыр бир жол эрежесин же коомдук тартипти бузуу боло турган болсо, аларга сөзсүз түрдө тиешелүү чара көрүшөт. Ыраазы болгондор бар, чакырууга айтылган чектелген мүнөтүбүздөн да эрте келип, ошону алдын алып жардам бергендер бар. Ыраазы болгондор да көп. Кызматкерлер өздөрүнө бекитилген аймакты айланып жүргөн учурда кандайдыр бир транспорт каражаттары туура эмес жерге токтоп калган болсо, же айдоочулар жол эрежесин бузуп, жол чырактардан туура эмес өтүп кетсе, унаалар номери жок жүрсө, терезелерин караңгылатып алса, ал транспорт каражаттарын токтотуп, айдоочуга тиешелүү чара көрүлөт. Ошондой эле айдоочунун айдоо манерасы кандайдыр бир шек туудуруп, коопсуздукту бузуп жаткан болсо дагы токтотуп, алкоголь ичимдигин ичкенби, баңги заттарды колдонуп алганбы, ал боюнча тиешелүү текшерүү иштерин жүргүзгөнгө толук акылары бар. Мисалы үчүн билбей калабыз, мына кычырайган кыш келди. Бактын арасында бир жаран жатып тоңуп калышы мүмкүн. Тоңуп калбаш үчүн ошо жөө патруль кетип баратып, ал эмне болгон адам жатат. Ичкилик ичип атышат жашын алып бурчтарда. Ошолордун баардыгын коомдук жайларга тартипти чакыруу боюнча ошондой иштер алып барат да. Автопатруль бул чоң көчөлөрдү айрылып жүрөт да көчөлөрдү. Алар мисалы үчүн бурчтагы кылмыш кылып атканбы, или тоноо учуру болуп атабы, или ичимдик ичип аткан учурлар көрүп алышы мүмкүн. Ошон үчүн жөө патруль каралган да. Анын баары тынч. Ар кайсы жерде бурчтар жанагында тамеки чегүүлөрү бар турабы? Подвалдарда ошолордун баары тең скверлердин баарын аралашат да, карап турушат баары тынч. Ошолорду болтуруу максатында ошон үчүн атайын жөө патруль турат. Бул жөө патрулдун функциясы автопатрулга караганда жөө патрулдуку күчтөрөт. Ошон үчүн биз азыр карап атабыз, жөө патрулду көбөйтөк деп. Коррупцияга бөгөт коюу, мобилдүүлүктү күчтөндүрүү, реформа жасоо максатында ачылган патрулдук милиция кызматынын ишке киришкенине аз гана убакыт болду. Алдына эл ишенимин алуу максатын койгон кызмат эч тоскоолдуксуз иштеп кетсе, өлкөбүз үчүн жакшы эле болот деген ишеничибиз чоң.